Болду. Assalamu alaikum. Бұл жолы сіздерге диабет ооруусу тууралуу кенен айтып берүүнү туура көрүп турам. Ал үчүн бизге Гүлзат эжебиз жардам бермекчи. Саламатсыздарбы? Мен бул жерге акыркы күндөрү чаңкап, оозум кургап, туалетке көбүрөөк чуркап калдым элем. Ошодон кычалып болуп, мына азыр уже лечение башталды. Ушу сахар эмес чыгып атат да менен ушул. Чындыгында азыр эжебиз туура айтты. Бул негизинен триада симптом деп коет. Диабет оорусунун эң негизги белгилери, бирок мындан башка дагы анын көп белгилери бар. Мисалы, теринин кычышканы, бардык дененин көп жерине ушундай кычышкан нерселер пайда болушу мүмкүн. Адам кыска убакыттын ичинде арыктап, же тескерисинче толуп кетиши мүмкүн. Тамак болгон табити ашып кетет. Жана дагы башка белгилер бар. Мисалы, көрүүсү дагы начарлап кетиши мүмкүн. Көп белгилер байкалат. Дененин бардык жеринде оорулар катталышы мүмкүн. Көптөгөн белгилерди айта берсе боло берет. Бирок чындыгы так диагнозду биз качан гана анализ тапшырганда гана биле алабыз. Бул эже чындыгында башка эле оорулар менен келген, гастрити бар экен, бронхит болгон, анын дагы бөйрөгүндө таш. Ушул диагноздор аныкталып келгенде ошого ылайыктуу дарылоону баштаганбыз. Кокусунан гана диабет менен ооруганы аныкталып калды. Чындыгында диабет менен биз качан ооруп калганыбызды билбейбиз. Анткени анын клиникалык белгилери аныкталганга чейин эле 3-4 жыл өтүп кетиши мүмкүн. Андыктан жашыбыз 40 жаштан өткөндөн кийин эркек бар, аялбы айырмасы жок. Жылына 1 жолу болсо дагы ушул сахар кровь деген анализди тапшырып турушубуз керек. Анан дагы оорунун себебине такала турган болсом, бул диабет оорусунун так мындай ушул нерсе анын себеби деген аныкталган эмес, бирок көптөгөн теориялар бар. Адам чочуп калганда ооруйт деп көп ушундай, мен өз практикамда ушундай мисалдар көп кезиккен. Авариядан жана ушул сыяктуу кырсыктардан улгам. Анан дагы ушул ооруга алып келе турган эң маанилүү 2 себеп бар. Бул адамдын тамакка болгон туура эмес аракети. Мисалы, ачка жүрөт ар дайым, анан 1 же 2 жолу өтө ашыкча тоюнуп алат. Же болбосо кечке эле тынымсыз азыктана берет. Анан дагы кыймыл аракети чектелүү. Ушул 2 нерсе диабеттин эң бычактары деп айтсам дагы болот. Биздин жөнөкөй тил менен айтканда. Анан диагностика албетте анализди аркылуу билебиз. Жана ошого ылайыктуу зарыл болгон дарылоо ыкмалар сунушталат. Эми таблеткалар тууралуу айтыштын деле кереги жок. Анткени пациент өз алдынча эч качан бул оору менен күрөшө албайт. Ар дайым эндокринологдун көзөмөлүндө болуш керек. Жана ушул оору менен жабыркап жүргөн адамдарга 1-2 маанилүү кеңештерди айтып коеюн. Мисалы, 1 жылда 1 жолу болсо дагы сахар кровь, гликозированный гемоглобин, анан холестеринди текшерип туруш керек. Анткени кан тамырлар өтө катуу жабыркайт ушул ооруда. Андыктан кан тамырлардын жабыркашын алдын алышыбыз керек. Анан дагы дарылануу боюнча кошумча сунушум. Углеводдор 2 түргө бөлүнөт, билесиздер. Тез сиңе турган, анан шашпай сиңе турган. Сиз ар дайым шашпай сиңе турган углеводдорду тандашыңыз керек. Анткени тез сиңе турган углеводдор сахардын, глюкозанын тез көтөрүлүшүнө алып барат. Эгер глюкоза оңдон ашып жүрө турган болсо, кан тамырлар жана эң негизги ушул диабеттен жабыркай турган органдар, бөйрөк, жүрөк, көз жана бут, кол өтө катуу жабыркап калышы мүмкүн. Оңдон аша турган болсо сахар сөзсүз түрдө оңдон аз алып жүргөн аракет кылышыңыздар керек. Азырча ушул гана маалыматтар менен чектелем, бирок диабет тууралуу өтө көп нерсени айтса болот. Суроолоруңуздар болсо, ушул комментарийге калтырсаңыздар болот. Анан дагы мени издегендерге Ош шаарында Добромед деген частный клиникада терапевт, эндокринолог болуп иштейт.